Нур телеканалынын берүүлөрүнүн түз эфирде чордондо программасы улантат. Аты жөнүм Даткабек Шабданбек уулу. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку мүчөсү Атыр Абдрахматова атырайым. Биринчиден биздин студиябызга куш келипсиз, экинчиден Ош шаарына куш келипсиз. Сиз бул убакка чейин мыйзам менен элге кызмат кылуу максатыңыз экенин дагы бул убакка чейин берген маектериңизде, ошол коомчулуктун элдин алдына чыгып сүйлөгөнүңүздө да бир жолу бир канча жолу эскертип айткансыз. Андыктан ошол алдыда биз менен ачык айкын маек куруп бересиз деп ишенебиз. Рахмат, саламатсызбы? Биринчи суроодон баштасам да, ошол өткөн жылдын октябрь айында ошол жогорку кеңешке шайлоо болбодубу? Анын ошол жыйынтыгы эмне менен болду, аяктаганы ошол көпчүлүккө маалым да. Борбордук шайлоо комиссиясынын ошол кырдаалга тушукканына, ушул кырдаалга туш болуп калганына канчалык күнөөсү бар? Мен оюм боюнча бул БШК эң биринчи ирет күнөөлүү да. Анткени ошол шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузууларга көз жаап, анан кийин кээ бир партияларга бор тартып, азыр эле айтып кетип аттым го, үлгү мисал катары ошол бир партияларга, бардык партияларга мыйзам концерт ар кандай стадиондо уюштурулуп, элди чогултканга тыюу салса, кээ бир партиялар ылчыларды тартып келип, ошол жолугушууларда ылчыларды ырдап чыккан да. Анан кийин ошол суроону мисалы ошол БШКнын жетекчилиги төрайымы 4 ирет добушка койгон да. Бул партиянын гимни экен. Партиянын гимни ырдаса болобу болбойбу? Анан кийин партиянын гимнин ким ырдаса болот? Мүчөлөрүбү же талапкерлериби? Анан кийин эгерде мүчөлөрү же талапкерлери ырдаса, мүчөлөрдүн арасында эстрадалык ырчылар болсо болобу, болбойбу? Анан эстрадалык ырчыларды келишим аркылуу тартып келип ырдатса болобу, болбойбу деп эмес. Бул ошол мыйзамдын бузулганын амалдаштырып, эптеп ошол бийликчил атка конгон партиянын коргоп калуу аракети да. Анан ошондой суроолор абдан көп болчу тилекке каршы. Анан кийин БШКнын ичинде дагы өзүнүн ишмердүүлүгү мындай жаап жашырып эле, документ толук даярдалбай эле, ошол эле мисалы бүтүн Кыргызстан партиясы боюнча документтердин бирөөсүн жыйынга чыгарып 40 мүнөттөн ашык СМИ баардыгыбыз отурсак 40 мүнөттөн ашык бир купуя кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан кийин башка чечим чыгартышып, ошондой бурмалоолор көп болгон да. Анан кийин албетте ошондой бурмалоолордун баарын көрүп тургандан кийин мен эми добуш берип аткан адам мен болгондон кийин жоопкерчиликти мен да мойнума алам да. Анан ага каршы чыгып ошонун баарын элге түшүндүргөнгө аракет кылчумун. Анан албетте БШК ошондой көп мыйзамсыз нерселерди кылды да. Анан эң башкы нерсе БШКда коррупциялык элемент чоң да. Анткени жанакы шайлоо участкаларынын чектерин бекиткенде атайын бош участкалардын чектерин бекитип берген да. Анан ошол чектер, ошол участкалар бош экенин билген партиялар келип форма 2 менен элди тыгышкан. Ошон үчүн форма 2-ни билбейбиз, элдин укугу деп калып эле. Анан кийин мен муну журналисттер менен чогуу иликтеп көтөрүп чыкканда, жарым миллион адам форма 2 менен катталып кетти да. Ошон үчүн такыр артка кайтпай, аларды жокко чыгарбай катталганын добуш бердиргенге мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Буга ошол бул коррупциялык элемент да. Анткени БШК мыйзам боюнча шайлоо участкаларынын чектерин ар бир элдин санын окшош кылып бөлүш керек да. Анан окшош кылып кескендин ордуна ошентип атайын бош участкаларды бекитип берген. Анан ошко өзүңөр билесиңер, кошумча шайлоо участкалары деген коррупциялык механизм бар. Ошону да бекитип берген да. Анын аркасы менен эл дагы тилекке каршы ошондой саясий оюндарга, добуш сатып алуу, административдик ресурска катышып калган эл дагы БШКнын ошентип ойнотуп атканын түшүнгөндөн кийин шайлоонун жыйынтыгы алдын ала бурмалана турганын түшүнүп турганда ошон үчүн элдин арасына тез чыгып кетти да. Анан карасаңар бизде Кыргызстанда болгон 3 тополоң, муну мен революция деп айта албайм, бирок тополоңдор да. Анан кийин элдик толкундоо десек болот. Элдик толкундоодон кийин бардыгы шайлоонун аркасы менен болгон. Бирок бир да жолу Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, жетекчилиги жоопкерчиликке тартылган эмес. Азыр мыйзам боюнча башкы прокуратуранын атайын укугу бар. БШКнын жетекчилиги, анткени алар мамлекеттик кызматкер болот, туруктуу. Калган мүчөлөрү мамлекеттик кызматкерге кирбейт. Башкы прокуратура ошол жетекчиликке кылмыш ишин козгош керек. Мен билишимче кылмыш ишин козгоо боюнча 5-6 арыз түшкөн. Ошол эле автоматикалык урнанын иштеп аткандыгы жөнүндө, анткени алардын иштөө мөөнөтү бүткөн, жакшы эксплуатация болбой, жакшы каралбай атканы өткөн президенттик шайлоо менен референдум көрүнүп калды да. Бардык 80% жерде участкаларда урна иштебей атса, эл анда да добуш берүүгө ишенбейт да, шайлоого ишенбейт. Андан кийин ошол парламенттик шайлоодо жанагынтип мыйзам бурмалаганы үчүн эмне себептен башкы прокуратура азыр эч кандай чара көрбөй жатканы алда белгисиз да. Бирок БШКны бир жолу жоопкерчиликке тартсак, тарых үчүн, эл үчүн, мен ойлойм, ошол кийинки азыр бул курамдын мөөнөтү бүтөт да быйыл. Кийинки келе турган адамдар да ойлонушат да, демек биз дагы элдин алдында мыйзам алдында жооп берет экенбиз депчи.
Анткени БШКны жоопкерчиликке тартмайынча шайлоонун өнөктүгү оңолбойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жолу эскерте кетели. Бүгүн бизде конокто ошол Борбор шайлоо комиссиясынын мурунку мүчөсү Атыр Абдрахматова. Атыр айым, негизи ошондой мыйзамсыз көрүнүштөрдү сиз аралашып көрүп жүрүп, анан ошол төрайымга кайрылган учурда сиз кандай жооп алдыңыз? Ал сиздин бир ушул кайрылууңузга бир реакция болдубу же? Тилекке каршы көпчүлүк учурда Борбордук шайлоо комиссиясы коллегиалдуу орган, муну биз ортого салып чечим чыгарышыбыз керек деп добушка койгондо көпчүлүк добуш менен 8 киши менен дайыма алып кетүүчүдө өзүнүн каалаган позициясынчы. Мен тилекке каршы бир гана мүмкүнчүлүк ушул журналисттер менен, анан кийин социалдык тармактардын мүмкүнчүлүгү менен элге бул маалыматты жеткизиш болуп калды. Ошон үчүн мен мындай ак каргага айланып, ошол экс коллегаларым арасында жаманат эле болдум да. Анткени алар мени көп эле аябай мындай кысуу, мындай кодулоо кылганга аракет кылышты. Сен деген жалпы биздин аброюбузду түшүрүп атасың эл алдында, сен жалган маалымат айтып атасың депчи. Анан мен эми жалган маалымат таркатсам, элдик толкундоо болбойт эле да. Элдик толкундоо чындап эле мыйзамсыз иш аракет болуп аткан үчүн болду да. Туурабы? Анан мен үчүн эми өзүм мындай да, азыр мынакей БШКдан өз ниетим менен, өз демилгем менен арыз жазып кеттим. Анткени бул курам иштегенге эч кандай моралдык, мыйзамдык укугу жок дедим. Мен муну так түшүнүп турам да. Анан азыр мына 6 ай болуп калды. Элдин арасында жакшынакай эле аралашып жүрөм. Элден коркпойм. Кайсы жерге барбайм, элдин батасын алып, элден жакшы сөздөрдү угулуп жүрөм да. Анткени чындап эле кайсы бир саясий күчтүн же болбосо кайсы бир президенттин же талапкердин же дагы бирөөнүн кызыкчылыгын коргогон жокмун. Кайсы бир партияныкы, кайсы бир шайлоочунуку кимдики болбосун, акпы, карабы, көкпү, сарыбы, эгерде мыйзам бузулса, мен мыйзам бузулуп атат деп айтып турчумун да. Бул мындай десем бирдиктүү позициям болчу да. Анан азыр тилекке каршы БШКнан өзүңөр көрүп атасыңар, анчалык ачык кандуу толук маалымат болбой атат. Мыйзам бузуулар боюнча өткөн ошол президенттик шайлоо менен референдумда дагы анча чоң эмес мыйзам бузуулар болгонуна карабастан, баары бир ага дагы баа берилип, жоопкерчиликке тартылыш керек эле да. Бирок алар дагы мындай бармак басты көз кыстуу эле тынпайып чечилбей эле калды да. Анан азыркы жергиликтүү кеңештин шайлоосу жакшы, бул аймактык шайлоо комиссиялары уюштурат. Эми алар азыр аймактык шайлоо комиссиялары менин билишимче Борбордук шайлоо комиссиядан ар кандай типтеги буйрутма алып атышат да. Мисалы, кээ бир аймактагы шайлоо комиссиялары эгерде талапкерлер жумушсуз болсо, мэриядан барып аныктама алып келсин деп атышыптыр. Справка. Жумушу жок дегенчи. Эми ал деген талап мыйзамда жок да, шайлоо мыйзамдарындачы. Биринчи, экинчиден, эгерде андай справка ала турган болсоң, сөзсүз түрдө социалдык укуктарды коргоо жана министрлигинин алдында бөлүмгө барыш керек киргенин алдык, туурабы? Анан катталыш керек жумушсуз катары. Ал процедурасы башка. Мэрия эле шак бере калбайт да, сенин чын эле жумушуң жок экен депчи. Ошондой кагаздар менен кайра эле талаш тартыш жаратып турган мындай жолжоболорду бекитип коюшуптур да, кайрачы. Анан кийин ар бир аймак шайлоо комиссиясы ар кандай бирөөсү Word документ алып кел десе, бирөөсү Excel алып кел дейт, бирөөсү тиги программаны азыр бер дейт, бирөөсү мыйзам боюнча катталгандан кийин 5 күндөн бер дейт. Мындай бирдиктүү мыйзамдаштырылган так формат жок да. Негизи ошол аныктамаларды алып келип бергиле деп ошол жергиликтүү борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кандайдыр бир өздөрүнө бир пайда алып келе турган жагдайларды жасаган жокпу ушул көрүнүштөр менен? Эми муну жакшылап иликтеп көрүш керек. Кайсы бир балким башка кайсы бир саясий партияларга же саясий күчтөргө боор тартып, башкаларына кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратканга аракет болуп аткандыр. Аны эми так иликтемейинче айтыш оор. Бирок ошондой, мисалы Ош шаарына дагы баягы күнү талапкерлер тизмесин тапшырып атса, кээ бирлерден сөзсүз түрдө жанакы талапкер жаңы формат ачылбады, ошого толтурмайынча албайбыз дешиптир. Мыйзамда андай жок. Мыйзамда бир гана кагаз бетинде, анан кийин флешка алып кел деген сөз бар да. Ошондой талаштар чыгып атат. Анан кийин эми башкысы мындай да, өткөн президенттик шайлоо менен референдумда эл жогорку деңгээлге мындай кадам таштаганын көрсөттү. Добуш сатып алуу, административдик ресурс одоно болгон жок. Өткөн парламенттик шайлоо 2017-жылкы дагы деп болушупчу. Анан эми бул ушул деңгээлге биз жеткен тепкичти кайра артка түшүргөн болбойт да. Анан азыр эгерде аймактык шайлоо комиссиялар, Боршайком чогуу так, таза, ачык, айкын иштеп бербесе, тез ыкчам. Анда кайра жанагындай мүчүлүктөр жаралып, түшүнбөстөр болуп, бул саясат да бар. Саясий атаандаштын аркасынан шайлоо булганып кайра каралып калат да, анан кийин элди кайра ылдый жакка түшүрөбүз да. Анда биз мамлекеттик масштабта эмес, регионалдык масштабта тополоңдорго барып калышыбыз мүмкүн да. Бул бизге кереги жок. Анткени биз азыр жергиликтүү кеңештердин шайлоосу бүткөндөн кийин эле, бир айдан кийин эле жогорку кеңештин кампаниясы башталат да.
Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосунун кампаниясы башталып кетет да. Ошон үчүн тынч, мыйзам чегинде так форматта өтүш керек эле да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин дагы эсиңиздерге салалы, эгерде кандайдыр бир сиздерди кызыктырган суроолор болсо, ошол экрандагы WhatsApp тиркемеси аркылуу бизге сурооңуздарды жолдосоңуздар болот. Биз жооп алып бергенге даярбыз. Ал эми биздин берүүлөрүбүздү ошол социалдык баракчаларыбыздан, YouTube, Facebook баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Ошол коомчулуктун арасында Борбордук шайлоо комиссиясы ачык айтылбаганы менен ушул бийлик тараптан же болбосо ушул президент тараптан көрсөтмөнү так аткарат деген бир кептер айтылып келет да. Сиз иштеп турган учурда, мисалы ошол төрайым тараптан же болбосо ошол өзүңүздүн кесиптештериңиз тараптан ушул жактан көрсөтмө болуптур, мындай болду, муну аткарышыбыз керек деген пикирлерди уктуңузбу? 2017-жылы мен ачык жалпыга маамилаа каражаттарына пресс-конференция менде 4 мүчө чыкканбыз. БШКнын 4 мүчөсү БШКнын жетекчилиги президент аппаратынын буйрутмаларын гана аткарат. Ошол президенттин аппаратынын бир бөлүмү болуп калды депчи. Анткени бүт толук кандуу ушул чечимдер, саясий чечимдер, мындай чоң маанилүү чечимдер сөзсүз түрдө президенттин аппаратынын жетекчиси менен макулдашуудан кийин кабылданчу да. Анан кийин жанагы азыр ушул БШКнын курамын түзүүдө азыркы иштеп атканда 4 мүчө президенттин атынан болуп атпайбы, 4 мүчө көпчүлүк коалициядан, 4 мүчө парламенттик оппозициядан келген. Андан кийин ошол президенттен келген коалиция 4 киши менен көпчүлүк коалициядан келген 8 мүчө дайым бир тарапта да. Эми мыйзам боюнча БШК көз карандысыз, нейтралдуу, саясий мындай кандайдыр бир кызыкчылыгы жок иштеш керек да. Бирок тилекке каршы президенттин аппаратынын жетекчиси толук кандуу БШКны башкарып келген да. Атамбаев учурундачы. Андан кийин Жээнбеков ишке киришкенден кийин жанагындай шайлоо мыйзамдарын реформалоо деп туруп баардыгыбызды башка ой пикирлерди чийип салышып, өздөрү мыйзамдарды кабыл алышты. БШКнын ошол жана көпчүлүк мүчөсү менен Жогорку Кеңешке киргизип, Жогорку Кеңеште болгон башка мыйзамдарды карабай, мисалы ошол эле элдин нааразычылыгын жараткан 7-9% босого, аны биз 3%га түшүрүү десек укпай коюшкон. Анан кийин талаш тартыштып демекчи болуп 7%га түшүрүп, бирок 7%ны алган орда. Анан 5 миллиондук күрөө. Андан сырткары ошол жаап чашырып монтип иштегенде кандай десем, чийки болуп калганда, чал болуп калган дешичи. Азыр дагы тилекке каршы шайлоо мыйзамдарында келишпестиктер бар. Мисалы, саясий партиялар эгерде шайлоо дайындалганга чейин 6 айдан кечигип катталса же кайра каттоодон өтсө, Жогорку Кеңештин шайлоосуна катыша албайт деп турат. Ошол эле учурда, ошол эле берене, ошол эле талап жергиликтүү кеңештердин депутаттарына башкача жазылып калган да. Анан мугалимдер, врачтар, директорлор, мектептин директорлору шайлоого катыша албай, ошол көп момундай анткени документти жаап жашырып, өздөрү каалагандай жазып чыгарышкан да. Анан ачык талкуусу жокчу. Ошон үчүн мурунку бийлик болгон маалда, мен иштеп турган маал ошол жылдар келип калды да. Тилекке каршы Боршайком көз карандысыз болгон жок. Андан кийин БШКнын көз карандысыз иштей албаганын ошол президент аппараты негизи административдик ресурстун бар экенин ОБСЕнин байкоочулары айтып кетишпеди, белгилепчи. БШК көз карандысыз иштебейт. Кайсы бир саясий партияларга талапкерлерге боор тартат депчи. Анан эми ошондой күнөө коюлгандан кийин бул чоң мындай күнөө да. Анткени ОБСЕнин мисалы эмнеге бизге керек баалаганы, биз жанагы башка мамлекеттер менен болгон кызматташтыгыбыз, ошол ОБСЕ канчалык деңгээлде мыйзамдуу, анан кийин ачык айкын дегене жараша, мисалы башка мамлекеттер менен болгон кызматташтыгыбыз түзүшөт аларчы. Бул мамлекет укуктук мамлекет, тартип сакталат, шайлоосу таза ачык айкын өтөт экен, анда биз жардам беребиз, кызматташабыз дешет. Эгерде ОБСЕнин жана башка жанагы Human Rights Watch анан башка да уюмдар бар да, эгерде алардын баалары төмөн болсо, анда бизди төмөн мамлекеттер деп иштешпейт. Биздин үнүбүз угулбай калат дүйнө жүзүндөгү аренадачы. Ошол көз каранды да. Андан кийин эми БШК көз карандысыз качан болот? Чоң суроо. Негизи эле ушул октябрь айында ушул болуп өткөн шайлоодо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кайсыл бир партияларга ыктаган көрүнүштөр болду же мындай бир так айта аласызбы? Мынау партияларга ушул көзгөрүнө эле ыктап атты деп кечип өткөн. Кайсыл партияларга ыктады? Жанагы мен айткан гимн боюнча биримдик болчу да, мисалычы. Биримдиктен ошол атайын ырчыны жалдашып, ал биздин үгүтчүбүз, агитаторубуз дешип келишимиз бар. Ырдаганга мүмкүнчүлүк бар деп ошону мыйзамдаштыруу үчүн 4 жолдошко койдурду да. Мекеним Кыргызстандыкындагы боор тартып туруп алышты. Кыргызстандын 2-3 суроосу боюнча боор тартып туруп алышты. Анткени административдик ресурс менен добуш сатып алуулар
болгон учурларды журналисттер менен кайрелем мына ошол баардык көйгөйдү ким чыгарды, силер мен чыгардым да. БШКнын мүчөсү катары мен журналисттер элдин арасында социалдык тармактарда талкууланткан нерселерди мен БШКнын жыйынынан көтөрүп турдум да. Укпай атсаңар мен айтайын депчи. Анан ошондо 60 миң берди, 200 миң берди, анан дагы канчалаган акча берди. Ошто тилекке каршы өзгөндө бычактап баланы өлтүрүп коюшту, сен башка партияга иштеп атасың деп. Азыр биз айтып атабыз, октябрда бир гана Үмүт кайтыш болду. Үмүт гана кайтыш болгон жок, өзгөндө бычактап өлтүрүп калган бала бар мисалы. Анын аркасын ким табат? Ой, алар жөн эле кечинде чай ичип отуруп мушташ кетир деп МВД жаап койгон ал учурдачы. Андай эмес да, эки партия башка партия иштеп атасың деп тиги бийликчил партиянын балдары аны өлтүрүп коюшкан. Кана жоопкерчилик. Анан ошол партияларга боор тартып, мындай да мыйзамды БШК ошо шайлоо маалында бузушту боор тартып. Анан мен кеттим. БШКдан кеткенден кийин ошол парламенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарып туруп, кайтадан шайлоону дайындап коюшпадыбы? Бул дагы калп болчу да, бул дагы элди кагылыштырыш үчүн алынган чечим да. Өзүнүн ошол шайлоону дайындап койгон менен өзүнүн кызмат ордун сактап калышат. Мыйзам боюнча аларды кетиргенге мүмкүнчүлүк жок. Бирок элге туура так маалымат берилген жок да. Мыйзам боюнча мындай да, эгерде шайлоо жокко чыгарылса, ким күнөөлүү аныкталыш керек. БШК аныкташ керек болчу. Эгерде саясий партиялар күнөөлүү деп табылса, ошол 3 партия, анда ал 3 партия кайтадан шайлоодон четтетилиш керек. Туурабы? Анан сот аркылуу алардан жанагындай кеткен чыгымдарды, мисалы бюджеттен канчалаган 500 миллиондон ашык акча кетти. Ким аны кайтарып берет бюджетке? Ким күнөөлүү? БШК күнөөлүү. Эмнеге БШК ошол парламенттик шайлоого кеткен акчаны азыр бюджетке кайтарып бербейт? Эсиңер? Партиялардын 5 миллион, 1 миллион күрөөсүн кармап отурушат, бербейбиз депчи. Кечирип койгула, шайлоо оюнчук эмес, шайлоо биздин жөнөкөй жарандарыбыздын салыктарынан каржыланат да. Ал акчаны ким кайра калына келтирет? Жоопкерчилик жок. Анан кийин кайтадан шайлоону коюп койгондо сөзсүз түрдө айтылыш керек болчу. Азыркы иштеп аткан шайлоо мыйзамдарын алайык, кайтадан шайлоо болуп калса парламенттик, ошол шайлоого катышкан гана партиялар катыша алат. Алар тынпай унчукпай коюшту. Анан калган башка катышпаган жаңы партияларда документтерин тапшырып, анан кийин жогорку кеңеш чечим кабыл алганда бул мыйзамсыз, бизге тиги жол бербей коюшту дешпеди. Бирок БШКнын кылган иш аракети мыйзамсыз болгон да. Анткени азыркы иштеп аткан шайлоо мыйзамдарын алайык, кайтадан шайлоо боло турган болсо, ошол эле эсеңер, ошол эле партиялар катышмак. Анан ошол эле партиялар, алар жана 3 бийликчил мыйзамды бузуп шайлоону жокко чыгарган партияны аныктабандыктан, алар кайра эле келмек да. Билсеңер, анан кайтадан парламент шайлоону көрсөк, ошол эле партиялар менен, ошол эле ресурс менен, анда элдик толкундоо эмнеге болду? Билсеңер, анда такыр эле башка туңгуйга кетип калмакпыз да бизчи. БШК ошондой кадамдарга барып атты, элге так маалымат жеткирбей атты. Алардын иш аракетин башкы прокуратура эмнегедир, башка юристтер эч ким ачыктабады. Мен тилекке каршы ошол маал БШКдан кетер маал ковид болуп, үйдө 2 жума, 2,5 жумача жатып калдым. Мен аралаша алган жокмун да. Бирок ошентип саясий оюн болуп кеткен да, чоңчу. Негизи эле ошол блокка чейин Борбор шайлоо комиссиясынын ошол мүчөлөрүн, анын арасында сиз бар болчусуз. Эми сизди кошпогондо эле башкаларын ошол элпек, тил алчак, бийликтин көзүн караган деп ар кандай сындарды дагы айтып келишпедиби? Бирок ошол чечкиндүү кадамдарга бара албай жатканын себеби эмнеде болуп атат? Же бир эле эрктүүлүк керекпи, же андан башка нерселер ham талап кылынабы ал жерде? Ким тараптан? БШКнын бир чечкиндүү кадамдарга бара албаганына. Эми чечкиндүү кадам эмес, булардан мыйзамдуу кадам күтө албай атпайбызбы? Биякта чечкиндүүлүк эмес, БШК аткаруучу мамлекеттик конституциялык орган да. Аткаруучу деген эмне? Анткени мыйзам кандай кааланса, мыйзам боюнча так иштеш керек. БШКны жоопкерчиликке тартмайынча, кылмыш жазасына тартмайынча, БШК оңолбойт. Канча мына 30 жылдан бери мен өзүм шайлоого катышкандан сандык 18 жыл катышып жүртүрмүн, 18 жылдан бери канча мына элдик күч тополоңду толкундоону өзүм кошуп өттүм. БШК жоопкерчиликке тартылмайынча мыйзамдуулук орнобойт. Анан сөзсүз түрдө БШК көз карандысыз адамдар келиш керек. Анан жанагындай мамлекеттик ишканада иштеген, аппаратта иштеген, администрацияда иштеген, анан кийин кандай десем, кайсы бир бирөөрдүн тууган тушкандары келип партиялаштары, пикирлештери келген тура эмес да. Негизи башкача формат кылып, ошол балким коомдук уюмдар жогорку кеңешке сунуштап, жогорку кеңештен жанагындай рейтинг системасы аркылуу тандап бекитишсе, эми форматтары көп да. Анан кийин эң башкы формат, мен ойлойм, БШКнын жетекчилиги сөзсүз түрдө оппозициялык фракциядан жылдырылган мүчө болуш керек да. Анткени
бийликчил тараптан эле кайра көрсөтүлгөн адамдар кайра эле бийликтин эле талабын талашып отурушат да. Андан кийин эң жаманы азыркы мынакей жаңы бийлик деле бул БШК менен иштешкенге даяр экенин көрсөтүп койбоду. Анан ыңгайлуу адамдар бардык эле системага, бардык эле бийликке керек экен да. Бирок ыңгайлуу адамдар мындай өзгөрүүлөргө, жаңыланууга жол бербейт да. Анткени алар ошол көнүмүш адат менен жылуу жумшак өзүнүн ордун ошол элдин алдында мен деген БШКмын деп жүргөнгө, анан жанагындай жөлөк полун, мамлекет тараптан каржыланган машинасын, дарыларын, баскан турганын төлөнгөнүнө, анан кийин пенсия, анан кийин жана даңк дүңк алганга, анан ошого аракет кылышат да, сактап калгангачы, системанын адамдарычы. Анан бунун баарын биз жаңылануу дегенден кийин, өзгөрүү болот дегенден кийин мындай бирдиктүү форматка келтирип, курамды алмаштырып шайлоого барганда, мисалы мен анда шайлоо башка форматта, бюрократиялык кагаз ташып, түтүү точкасын оңдоп, коррупциялык бир кайсы бир саясий партияларга боор тартып болбойт экен деп ишенмекмин да. Андай боло алган жок. Негизи эле биздин азыркы бийлик ошол өткөнү сабак анда алган жок деп эле айтканга болобу? Себеп өздөрүнүн эле багы жогоруда сиз айткандай эле ыкка түшүп кете турган, бурулуп кете турган адамдар менен кайрадан иштеп атканын көрүп атабыз да. Эми азыркы бийликтин ошол өкмөт курамын деле бекиткенде, өкмөттүн курамында иштеген, аппаратында иштеген балдарды кайра жетекчиликке алып барып коюшту да. Андан кийин мен деле ошондо сынга алгам. Аппаратта иштегендер, эми кагаз менен иштеп көмүп калгандар ошол кагаздан өйдө чыга алышпайт. Андан кийин программа жок, курамды бекитишти. Азыр эми курам өзүнө жараша программа жазып атат. Анан азыркы өкмөттүн курамына же БШК дейбизби, кимиси болбосун, ошол келген адам өзүнө жараша программа жазат да. Анткени өзүнө чоң максат койбойт, аткара албаганчы. Өзү аткарып, өзүнөн төмөнүрөөк деңгээлге коет да. Эсигер толук аткардым деп. Анан кийин толук аткардым деп кагазын даярдап президент алдына коюп коет да. Анан кийин ошол жагынан президент албетте тилекке каршы чечкиндүү кадамдарга бара элек да. Андан кийин барбаганы, убакыт өткөнү туура эмес болуп атат. Анткени күндөн күнгө эми экономикалык кризис, анан жана кадрлык кризис элдин баары нааразычылыгын туудурат да. Андан кийин жанагы коррупциялык кылмышкерлер менен болгон күрөштө дагы бүгүн кармай эртеси кое берип түшүнүксүз иштер болуп аткандыгы эми элдин арасында деле көп аябай. Мисалы кечөө 2 күн болуп калды, ошто жүрүп канча адам менен жолуктум. Бар эле да ушундай түшүнүксүз абалда. Бишкек деле ошондой абалда. Январь, декабрь тиги көлдө жүрдүм, көлдө деле ошондой абалда. Түшүнүксүз. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы бийлик так саясий максаттарды, анын планын, жетүү пландарын, мөөнөттөрдү, каржы булактарын так элге жарыяламайын. Ошентип бушайман болуп эле, эч кимибиз түшүнбөй эле, жаңылануу болбой калат го, кайра эле ошол болуп калат го деген ой менен кетип нааразычылык көтөрүлө берет да. Бул жакшы нерсе эмес. Негизи эле ошол өткөн шайлоодо жанагы уруналарды эсептеген электрондук, бюллетендерди эсептеген электрондук уруналарга дагы бир топ нааразычылыктар болгон да. Анан айрым ошол коомдук уюмдардын өкүлдөрү анын мөөнөтү бүткөн, жогоруда сиз дагы айтып өттүңүз. Ушул боюнча бир толугураак айтып өтсөңүз. Негизи эле ошол электрондук уруналардын мөөнөтү бүткөн беле? Алар кандай абалда болчу негизи? Ошол уруналар менен биз шайлоо өткөргөнгө мүмкүн беле? Же мүмкүн эмес беле? Мындай да, буга эми жакшы журналистикеликтөө керек да. Анткени бул негизи система кирип аткан маалда, тендер жазылганда, тендер болгондо ошол бир гана кореялык уюм ута тургандай болуп жазылып калган да талаптарчы. Бул мыйзам бузуу. Башка компаниялар катыша албаган. Анан ошол тендерлик комиссияга катышкан БШКнын мүчөлөрү, азыр дагы кээ бир БШКнын мүчөлөрүнүн балдары Кореяга барып окуп келиптир да. Кийинчи. Эми бул канчалык деңгээлде коррупциялык байланыш бар. Эмне себептен ошол БШКнын мүчөлөрү ошол кореялык уюмга боор тартып аларды тандап алышты? Чоң суроо да. Андан кийин балдардын ошол Кореяга барып окуп келгени, ошол тендерге апаларынын катышканы тиешеси барбы, жокпу? Аны да иликтеш керек да. Аны укук коргоо органдары караш керек. Андан кийин ошол кореялык уюм утуп алгандан кийин алар жана техникалык кароо мөөнөтү өтүп калды да. Анткени булар 10 жыл бою колдонуп, 10 жыл бою биз силерге бекер техникалык кароосун улантып беребиз дегенден алыс да. Ар бир уюмдук өзүнчө да. Мисалы ошол эле телефондук 1 жыл мөөнөт, мисалы сатып алганда. Анан тилекке каршы буга азыркыга чейин БШК адистерди үйрөтүп даярдаган эмес.
Анткени жанагындай аппараттагы, БШКдагы интриганы улам, иштей турган тыңыраак IT кызматкерлерди, иштей турган негизи тыңыраак адамдарды жумуштан кетирип айдап жүрүшкөн да. Анткени тыңыраак өзүндөй ишин билген адамдар мыйзамды да билишет. Анан кандайдыр бир иш аракеттерге барбайбыз деп моюн сунбай койшсо, алар жумуштан айдабеген. Анан сапаттуу мындай жогорку деңгээлдеги ошол урналарды карап, алар менен иштей турган адам жок болгондон кийин кореялык уюмдагы кечке алып бара бербейт. Алар дагы уже эметишкен да, убактысы бүткөн. Анан 2016-жылы Атамбаев конституциялык референдум кылам дегенде кайтадан мыйзам бузуу менен Еврокомиссиянын акчасынын аркасы менен кошумча 2000 урна сатып алынган. Анда да журналисттер жазып чыккан болчу, тендер ошол мыйзам бузуулар менен, бюджеттик кодексте бузуу менен сатылып алынган депчи. Бирок анда күчкө салынып, ошол кайра президенттин аппаратынын үстөмдүгү менен, БШКнын колу менен иш аткарылган. Анан 16-жылы сатып алган урналар дагы азыр кайра карабайсың иштеп атат. Анан ага БШКнын жетекчилиги, анан кээ бир мүчөлөр ошол урнаны сатып алганга тиешеси бар гана мүчөлөр маалыматы бар. Бизди такыралаштырган болгон, канча биз талап кылдым, ачык талап кылдым, такыралаштырган эмес. Анан кийин эң жаманы айтып атпайм, жана тендердин талаптарын жазганда ошол бир гана уюмга жараша жазышкан да. Анан бир айтышты, кыш суук ошончо иштебей атат деп. Анан өткөндө күн жылуу болуп берди. Анда кыш суук деп айта алышпай, адамдык фактор деди да. Анан чынында бул техниканын кыш суук деп айтканга эми кантип кайсы бетимен чыгат? Анткени тендерлик талапка койгондо Кыргызстан жашап атканда, Кыргызстан тоолуу аймак экенин билишпейби? Чоң суроо туурабы? Андан кийин адамдык фактор десек, ошол участкалык шайлоо комиссарды ким окутат? Ким жумушка алат? БШК. Анда демек ал жагынан иши чабыл. Анан азыр акыр аягы бул өткөн президенттик шайлоо менен референдумда 80% участкада урна бузулду да, үзгүлтүккө учурап, анан кайрадан ишке киргизип, эл толуп кетип ызычы болушту. Бирок урнанын иштөө мөөнөттөрү, негизи кореялык уюм талап койгон болчу да, көз карандысыз, мамлекетке тиешеси жок. Анан жогорку кеңеште отурган 5 фракциянын өкүлдөрүн да кошуп, көз карандысыз жумушчу топ болуш керек. Алар сөзсүз түрдө ар бир шайлоонун алдында ошол системанын иштешин, урналардын иштешин, анан жанагы добуштар келип түшүп сайтка илинип атпайбы? Ошол системанын да иштешин текшериш керек дешкен да. Ошондой көз карандысыз, мамлекеттик эмес уюм текшерип өзүнүн баасын бермейинче, бул урналарга же болбосо ошол электрондук системага элдин ишеними жогорулабайт. Дагы бир гана чоң көйгөй, мисалы мен канча айттым, көгөрүп болбой атпайбы? Урнанын жанында киши отурбаш керек. Анан урна бузулуп калат деп, добуш берүүнүн купуя сырдуулугун бузуп атышпайбы? Жакшы болду, силердин колдооңор менен, журналисттердин колдоосу менен мен канча ролик, канча эмеге чыгып атып, элге какшап атып, урнанын жанына эч ким отургузбагыла, эч ким отургузбады атып, парламент шайлоо менен азыр акыркы президенттик шайлоодо эл талап кылып калды. Отурба, турба, эметип караба депчи. Бирок урнасы иштебегенден кайтадан тилер чыкыртып келип иштеткенге аракет болуп калды. Анан экинчиси жана ручка. Өзүм да текшерип көрдүм, бирок эл ишенбесе, ошого акча кетирип кайра эмнеге ручка, БШК сатып алган ручка менен эле колдонгула дейт. Жана урнанын сканери жөнөкөй ручка менен колдонсоң бат булганып сынып калат деп атышат да. Эми андай техниканы алган эмне берер эле? Биздин шайлоочулардын ошол добуш берүү, мамлекетти башкаруу болгон укугун чектегенгеби? Так чектеп атпайбы? Мен айткам да, мыйзамда жазылган эмес, сөзсүз түрдө БШКнын ручкасы менен добуш бер депчи. Мен коллегаларыма да айткам, болбойт, эгер эл ишенбей атса, бизге башкысы эл ишенен турган шайлоо өткөрүшүбүз керек. Кааласа өзүнүн кызыл ручкасын карабы көгүн алып келип добуш бере берсин. Урнасын стационарный урна, эгерде андайды каалап болбосо, андай урна керек жок депчи. Ошон үчүн бул суроолор чечилмейинче, азыркы урнага дагы, азыркы ошол шайлоо системасына элдин ишеними жогорулабайт да. Андан кийин мындай да, жаңы айтып келаттым го, Малайзияда мисалы 2018-жылы шайлоо болгондочу автоматикалык урна жок. Онлайн добуш берүү деген жок. Илгерки эле жөн эле мен көргөндө жүрөм чүгүп калган. Малайзия өзү анда өнүккөн мамлекет да. Анан жанагындай жөнөкөй эле кагаз коробка. Ошого добуш беришти десеңер. Андан кийин добуш берүүсү саат 5-те бүттү. Анан шайлоо участкасынын мүчөсү 4 эле киши. Эл катар менен дисциплина баары сонун. Эч ким мен кеч келдим, мен эрте келдим, суук экен, ысык экен, мен карымын, мен кош бойлуумун, же дагы бирдеке деген ызы жок. Ким канчанчы келди ошону туруп күттү. Андан кийин 5-те добуш берүү бүткөндөн кийин шайлоо комиссиясы биз эми эл аралык байкоочу болуп турабыз да. Баардыгыңар чыккыла дешти.
Анан мен аябай саясий атаандаштык, оппозициялык Махаткер Махамед өзү аксакал оппозиция болуп келатып, тиги убагында бийлик болуп турган премьер-министри коррупцияга малынып ызы чугуп аткан бири-бирине атаандаш болуп кеткан. Анан кийин кантип чыгып кетебиз деп сурап, болмок беле, добуш санашкан жок десек, комиссия чарчады. Мыйзам боюнча жарым саат убактысы бар деп, эми өздөрүнүн кишилери чыгып кетсе мен чыкпай болмок белем. Кокуй деп биз да чыгып кеттик. Жарым сааттан кийин так качты. Милиция барып кайтарып отурушту. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да чыгып кетишкен. Жарым сааттан кийин участканы ачты, киришти. Тынч. Толтура байкоочу деген жок. Ар бир ошол саясий партиядан же ошол саясий блоктон бирден адам катышты, өкүл катары. Мынтип бюллетенин көтөрүп ар бирине көрсөтөт да, бул десе, меники деди, аныкына салып койду, ошону санап, бат эле санап койду. Оппозиция 50%-дан ашык мандатты алып кетти десеңер, 200-дөн ашык депутат болду. Оппозиция. Ошондой коробка менен эле, добуш берүү менен эле 4 адам эле, эч кандай урна жок. Анткени эл бири-бирине болгон элдин арасында ишеним, мыйзамдуулуктун сакталышына болгон элдин мамилеси, анан кийин ошол чындап эле бийлик шайлоонун добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалагандан эл көтөрүлүп кеткенин түшүнүп, элге каршы чыга албаганында, ошол чындап эле мыйзамдуулукту тутуп иштеген коомдо ошондой шайлоо болот экен деп мен өзүм таң калып калдым. Анткени мен эми өзүм кичинекей маалда, өзүм ушул 18 жылдан бери шайлоого катышып, жаңы шайлоого аттанып катышкан учурда эсимде да, жанагы стационарный урунга биздин эле мугалимдер, мектептин директорлору мынтип ичинен чыгара алып бюллетендерди тыгып, азыркыга чейин эле жанагындай ызычууларды көргөндөн кийин ошондой жөнөкөй коробка менен биздики болсо ордун алмаштырып эле коймок да. Туурабы? Кайра бийликчил партия 99% алыптыр деп туруп, өткөн парламент шайлоого окшоп 3 бийликчил партия бүт добуштарды алып кетип коймок да, эстеген. Анан ошон үчүн кандай техника кылбайлы, кандай азыр тиги онлайн добуш берүү, анан кийин жанагы бир трендовый сөз болуп атат го. Интернет аркылуу добуш берүү жана башка деп кандай киргизбейли? Мыйзамды сактаган ар бир адамга баалуулук, көнүмүш адат болмоюнча, бийлик болобу, жөнөкөй адам болобу, баары бир технология иштебейт. Анткени мына интернет азыр онлайн шайлоого киргизсекчи, мисалы Россияда биздин өзгөчө мигранттар менен көп талкуу кылат. Меники ушул суроо боюнча Россиянын үлгүсү бизге үлгү боло албайт. Анткени аларда эксперимент кылышты, Москва шаарында жана башка 2-3 региондо электрондук интернет аркылуу добуш берүү болду. Кайра 90% бийликчил талапкер утуп алышты. Эми ошол чындыкпы? Чындык эмес да. Анткени оппозициясы атайын акылдуу добуш берүү деп кандай аракет кылбасын, жыйынтыгы башкача чыгып атты. Анан өздөрү ошол уюштургандар, жана Эхо Москванын журналисттери кошулуп өткөрүшпөдүбү? Алар айтышпады, чындап эле система жарабайт деп. Москваныкы жарабайт. А мисалы Эстонияныкы сонун. Алар келсеңер, силер киресиңер, добуш бересиңер эртең менен, анан кечки саат 8ге чейин добуш бере алып да. Эгерде көңүлүңөр өзгөрүп кетип, же ошол талапкер боюнча, же партия боюнча кайсы бир жаман маалымат угуп, кечки 8ге чейин добуш берүү процесси бүткөнгө чейин силер кайра кирип, база менен инениңерди жана паролду киргизип, добушуңарды алмаштырсаңар болот. Эсиңер? Ошондой блокчейн. Ошондой эгерде системаны киргизе алсак, анда жакшы. Киргизе албасак, анда биз андай шайлоого өткөнүбүз анчалык дурус эмес да. Негизи эле ошол бюллетендерди эсептөөдө дагы ошол айрым партияларда нааразычылык болду. Мисалга өздөрү дагы барып таштаган жана бюллетендер ал жерден эсептен чыкпай калбадыбы? Бул көрүнүштөрдө мисалга бир мындай көз боемочулук жокпу ал жерде? Бул жерде чын айтканда саясий партиялар бир аз мындай алдап жатат да, элдичи. Мындай да, шайлоо боюнча ар бир саясий партия, ар бир талапкер, ар бир шайлоо участкасына өзүнүн байкоочусун, ишеним адамын, талапкерлерин койгонго укуктуу. Алар ошол процессти үзгүлтүксүз байкаганга, ар бир бюллетенди, мына сиздин кагазды мен кандай коюп турсам, ошентип ар бир бюллетенди көргөнгө укуктуу. Анан мен эми шайлоо процессинде канча жылда жүргөндөн бери мен билем да, талапкерлер тилекке каршы аттарын айтпай эле коеюн, эми азыр келген партиялар шайлоого катышат. Алар байкоочуларын, ишеним адамдарын бардык 2400 участкага койбойт. Каражаттары жок, мүмкүнчүлүгү жок, волонтерлору жок, адамдык факторлор, ресурстары жок. Анан кийин коюшпайт дагы. Анан кийин биринчи коюшпайт, экинчиден койбосо чынында канча бюллетен, кандай добуш болгон кантип айтылат? Колунда протокол, адамдын өзүнүн байкоочусунун маалыматы жок болгондон кийинчи, бул эми ошол өзүнүн алсыздыгын саясатташтырып актагандыгы да, биринчиден. Экинчиден, мен да байкагам, бул 2017-жылы көргөм да.
кээ бир ошол талапкерлер, президентке талапкерлердин ошол байкоочулар жоктугу автоматикалык урна берген сандарынан колдук эсепте азыраак болуп калган. Демек мыйзам бузулган. Анткени колдук эсепте бир гана өзгөрүшү мүмкүн, жанагы неменен жараксыз. Эки жол. Жок, жараксыз деген бюллетень мындай да, урна деген атайын аны программа киргизип, бир форматтагы, анан кийин жана галочка сыртынан чыкпаганды гана киргизип коюшат да. Анан галочкаң кышайып калды, галочка тиги квадраттан чыгып калды, бирдеке болуп калса эле жараксызга кытып коет. Анан колдук эсеп менен автоматикалык эсептин ошондон гана айырмасы чыгышы мүмкүн. Анткени жараксыз бюллетень деп урна тапса, бул алдын ала жыйынтык да, юридикалык күчкө эмес. Колдук эсепте ар бир ошондой жараксыз деген бюллетенди алып, баарына көрсөтүп, бир галочка турган болсо, аны жарактуу деп таап, кайсы бир талапкерге же партияга кошуш керек да. Ошол жерден гана айырмалык чыгат. А жанагындай чыга албайт. Анан экинчиси, талапкерлер айтып атпайбы, менин туугандарым барган чыкпай калды депчи. Демек купуя сырдуулук болуп, алардын туугандары өздөрүнө добуш берген эмес. Анткени эгерде өзүнүн байкоочуларын коюп добуштарын санатканда, канча добуш реалдуу өзүнүкү болгонун көрмөк да. Алар ошол байкоочуларын койбой эле саясий оюнга, мындай элди тополоңго көтөрүп атышат да, болбойт андай кылганчы. Сөзсүз түрдө эми саясатка аттанып, парламентке чыгып, жана иш кылып аткандан кийин сөзсүз түрдө ошондой команда топтош керек. Анан карабайсыңарбы, мен аны 11-январь болду ошондо президенттик шайлоо да. Ошол күндөрү эле көрдүм. Жана октябрдык тополоңдон кийин Жогорку Кеңеш мыйзам кабыл алды го, шайлоо мыйзамын босогон 3% төмөндөтүп, анан 1 миллионго күрөөнү төмөндөтүп, ошондо Жогорку Кеңештин депутаттары менен ошол утулуп калган саясий партиялардын тарапташтары ошол мыйзам иштеп чыкканга аралашкан коррупциялык элементти киргизиптир да мыйзамгачы. Жанагы байкоочулар, ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөр бекер иштегенге мүмкүн депчи. Азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча эч кимге бекер иштей албайт да, баардыгы төлөнүш керек. Эгерде талапкер бекерсеге бирдеке болсо, бул добуш сатып алуу, шайлоочу же кайсы бир адам талапкерге бекер иштеп берсе, бул дагы мыйзам бузуу да, болбойт. Алар болсо ошол элдик толкундоонун ызычуунун аркасы менен үгүт эмелерин, байкоочуларын, анан кийин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн бекер иштетсе болот деп киргизип алыптыр. Анан эсиңер ошондо президентке талапкерлер чыкты. 2400 участкага бекер деген дагы адамдарын таап волонтер катары кое алган жок. Анан өздөрү байкоочу кое албагандан кийин биздин добуштарыбыз туура эмес саналды деп айтканда кантип айтылат? Маалымат бошойт да. Анан кийин мындай да, бул ачык маалымат. Ар бир ошол участканын автоматикалык урна берген чек, колдук эсептин протоколу сайтта илим турат. Протокол шайлоо gov.kg деген сайт бар, ошондо илим турат. Ошондон алып отурсун да, санап чыксын. Мына могу жерде туура эмес, могу жерде ката, могу жерде ката деп мындай бир аз негиздеп берсе тура болмок эле да. Анан өздөрүнүн кишисин койбой, негиздебей мыйзам бузуулар бар деген, андан да мен алысмын. Бизде убакыт тарыраак, биздин суроолорго кыскача жооп берсеңиз, анан мына алдыдагы өтүүчү жергиликтүү кеңештерде ушул шайлоо ачык айкын өтөт деп ишенесизби же биз мурдагыдан сабак албай эле кайра эле ошол көрүнүштөргө кете беришибиз мүмкүнбү? Айрым саясатчылар же болбосо коомдук ишмерлер кайсы бир партияларга же болбосо бизнесмендерге бир көрсөтмөлөр болуп атканын, коркутуу болуп атканын дагы айтып чыкты. Сиздин эле маалыматыңыз болсо керек. Сиздин ишенимиңиз кандай? Тилекке каршы ушул азыр түштүк региондордо бир аз менин маалыматым боюнча, ошо журналисттер, анан кийин коомдук уюмдардын эксперттери айткан маалыматтар боюнча административдик ресурс көрүнүшү кайрадан пайда болуп атыптыр. Тилекке каршы кайсы бир саясий партияларга кызматташууга барбайбыз деген кызмат адамдарын жумуштан кетирип, же болбосо кандайдыр бир кылмыш ишин козготобуз деген сөздөр чыгып, бир аз басым көрсөтүп аткан учурлар болуп атканын уктум. Азыр мен ошол маалыматты такташып, балким журналисттер менен кайдадан эле менин бир гана өнөктөштөрүм журналисттер көтөрүп аны иликтеп чыгыш керек. Анткени мен ойлогом башында шайлоо дайындалганда мекенчил катышпайбыз дегенден кийин бийликчил партия болбойт экен депчи. Анан кийин тилекке каршы азыр эми элдин сөзүндө калып атат, баары бир бийликчил деген партиялар болот депчи. Анан эми ошол бийликчил партиялар болгону бул ошол өткөн учурлардан сабак албагандыктын көрүнүшү да. Болбойт да, анткени чындап эле ошол азыркы иштеп аткан бийликке тиешеси бар партиялар шайлоодон баш тартып, алардын лидерлери жаңы партияларды уюштуруп, бардык адамдар менен, жандар менен бирдей атаандаштыкка чыкса, бул мыйзамдуу болмок да. Бул тең атаандаштыкта тең болмок,
мыйзамдуулук болушуна дагы мындай жол түзмөк да. Азыр тилекке каршы өзгөчө ушул түштүк тарапта ал кыйыныраак экен. Сиз өзүңүз эле ушул саясатка аттанайын, ушул кайсыл бир партия менен жогорку кеңешке барайын деген ниеттер барбы жок? Албетте мен жергиликтүү кеңештерге азыр кайсы бир саясий партиянын талапкерлеринин тизмесинде жокмун. Бирок сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жогорку кеңешке мен барайын деген оюм бар. Кайсы партия менен көрөбүз, бирок азырынча так тандоо кыла элекмин да. Ушул акыркы суроо болсун, биз канткенде ушул эркин атааңдашууну түзүп, канткенде бир жогорку деңгээлде шайлоо өткөрө алабыз? Эми мындай да, жогору жактан реформа түшпөсө, реформа ылдый жактан башталат да, өзгөрүүлөрчү. Андан кийин эми мен ишенгеним ошол биздин эл абдан ыкчам маалда, ошол 3 айда, октябрдан январга чейин ушундай чакан маалда тез уюшулуп, мыйзамдуу шайлоо өткөнгө мындай негиздеп беришти да, президенттик шайлоо менен референдумдачы. Административдик ресурс, добуш сатып алуу болгон жок, эл өзүнөн өзү мобилизация болуп, мындай бир Жапаров деген феномен пайда болуп калып өттү да бул шайлоочу. Азыр эми жергиликтүү кеңештердин шайлоосу анан жогорку кеңеш болуп кетет. Ошон үчүн бийлик аралашпаса, анан эл ошол талапты сактап калса, анткени карабайсыңарбы, азыр элди кайра коркутуп, үркүтүп, административдик ресурс же добуштарды сатып алуу, саясий манипуляцияларга барып добуш бере турган болсок, эл кайра эле эртеңки күнү бир жагынан мисалы акча алып, же бир жагынан коркутуунун аркасы менен добушун берип, экинчи жагынан ошол нааразычылыгын баары бир чыгарат. Сырткачы кайра элди толкундоого барабыз да. Бизге ошол керек. Ошон үчүн элден сурап кетет эле учурду пайдаланып, азыр ушундай саясий манипуляцияларга катышпай, добуш сатып алууга катышпай, административдик ресурстан коркпой, эми интернет деген убакытка жеттик, сотка деген убакытка жеттик. Мынакей журналисттерге өзүңөрдө ушундай кандайдыр бир коркутуулар, кодулар болсо, журналисттерге жөнөтсөңөр, журналисттер иликтеп чыгарат эле да, эгерде бийлик органдарына ишенбесеңер. Атырайым бизге келип ошол жакшы маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин бул берүүлөрүбүздү ошол социалдык баракчаларыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Кайрадан ошол эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.